Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Бұл Намл сүресі 62-ші аят. Же болбосо зарыккан муктаждын дубасына ким жооп берип, балени ким кайтарат? Жана силерди жер бетине ким халифа орун басар кылат? Аллахпы же Аллах менен силер ага шерик кылган башка кудайбы? Өтө аз ойлоносуңар, акыл калчайсыңар деген аят. Бул аяттан мен түшүнөм. Мурунку мушриктер алар билген. Кыйынчылык кезде Аллах Тааламга түз эле кайрылышкан. Жанагындай деңиздердин арасында кайыктарда кетип баратканда шамал борон болуп, толкундар катуу болуп, коркунуч болгон кезде түзмө-түз эле Аллахтын өзүнө кайрылышкан, дуа кылып. Ал эми жээкке чыгып, токчулукка келгенде кезде алар кайра эле баягы ширик кылып, баягы буттарына сыйынып, ортомчулуу, баягы шапаат деп ошол нерселерге кирип кетишкен да. Бул жерде акыл калчабайсыңарбы? Эгер ошол кыйынчылык кезде, жокчулук кезде, кыйын болуп турган кезде түзмө-түз Аллахка кайрылып дуа кылганда Аллах Таалам жооп берсе, эмнеге кезде токчулук кезде Аллах Таалам жооп бербей коебу? Мына азыркы учурда кээ бир адамдар жокчулук, кыйынчылык кезде дагы жанагындай ыйык жерлерге да барып сурап, токчулук кезинде дагы тумарларды байлап, көз мончокту байлап, дооруна такабай болгондар бар. Мындай чыкканда мурунку мушриктер кыйынчылык кезде түзмө-түз Аллахтан суранып, ал эми токчулук кезде гана шерик кылган болсо, азыркы кээ бир адамдар токчулук кезинде дагы, жокчулук кезинде дагы Кудайга шерик кошкондор бар, Аллах сактасын. Бул жерге Алла Таалам акыл калча ойлобойсуңарбы? Зарыккан, муктаж болгон адамдын дуасын Алла Таалам заматта кабыл кылып, андай оор нерседен куткарып, силерди жер бетине адамдардын бийик кылып койду го, силерди жашай турган бүт махлукаттардын үстүнөн коюп. Аллахтан башка ким бар өзү силерге куткарып, силерге жардам берген? Акыл калчабайсыңарбы, ой жүгүртпөйсүңөрбү? Деп айтып атат да. Бул деген сөз дуа кылганда Аллах Тааланын ортосунда эч кимди шерик кошпош керек. Мурунку мушриктердей болуп, кыйын кезде түзмө-түз Аллахка кайрылып, кайра жакшылык келип калганда, тынччылык келип калганда ширк кылып, анан башыңа бир кыйынчылык түшүп калса Кудай деп, анан кайра кыйынчылыктан куткарылып калсаң, намазың таштап салып, Кудайдан дуа кылбай, суранбай, анан аргандай тумарларды тагып алып, көз мончокторду тагып алып, дарбазаңа аттын такасын тагып алып, ыйык жерлерди издеп коюп, баланчага көз ачтыргам, жол ачтырам деп, ушундай нерселерге кетүү Аллах сактасын. Мындай адамдардын дуалары да кабыл болбойт, жолдору да ачылбайт. Аллах сактасын. Бүт сурансаң да жалгыз Аллахтан сура. Жардам сурасаң да жалгыз Аллахтан сура. Дуа бул ибадат, сурабай жүрүү бул текеберликтин белгиси. Кимде ким Алла Тааламдан сурабаса, Алла Таалам ачууланат. Кудай Тааламдан суранган болсоңуз, дуаңыз текке кетпейт эч жака. Же бул дүйнөдө аласыз, же акыретте аласыз, же болбосо ошондой бир баледен куткарыласыз.